Бул полигонго күнүнө 1000 тоннага жакын таштанды келип ташталат. Мунун кесепетинен, анын аркасынан ай сайын, жыл сайын аянты кеңейип барат. Бул жакта атайын кызматкерлери дагы иштейт, желим өтөркөлөрдү терет, аларга каргалар, кузгундар да жардам берет. Ал эми жылдын кайсыл мезгили болбосун, от, күйгөн от өчпөйт экен дагы, андан чыккан түтүн болгон аймакты экологияны абаны булгайт. Бул адамдын ден соолугуна, экологияга абдан терс таасирин тийгизет. Чаккан жерге төгүлүп баштаган таштандынын учурдагы аянты 70 гектарга жакын. Шаардан чыккан таштандылар атайын унаа менен тынымсыз ташылып турат. Ал эми өчпөс от сынды болуп күйгөн. Оттон чыккан түтүн шамал багыты менен айлананы каптоодо. Завод куруу планы көп мезгилден берки көтөрүлгөн маселе. 72 гектар жер таштанды талаасына чулганып калды. Ошону акыркы 10 жылда 30 гектарга чоңоюп атат. Демек, дагы 10 жылда, 20 жылда 30 гектарга чоңое бере турган болсо, шаардын жарымын 20 жылда каптап калат. Биз ошону алдын алалы деп, мынакей депутаттык топ иликтөөгө алып атканыбыздын себеби ушул. Биздин максатыбыз ушул жердеги таштанды башка өлкөлөрдөй болуп, моонтип саманы менен топону, кускуну менен эли аралашпай бир завод курулса. Сентябрь айынын аягына чейин муниципалитет 1,5 жылдын ичинде курулуп бүтө турган заводдун курулушун баштайт. Буга чейин муниципалитет бир нече эл аралык компаниялар менен меморандумга кол койгон. Алар бул маселени чечүүнү каалашарын билдиришкен. Учурда Борбор каланын мэриясы келип түшкөн сунуштарды иликтеп, техникалык, экономикалык негиздемесин иштеп чыгууда. Эми азыр биз бул жерге жаңы завод куралы деген бир канча мамлекет компаниялар менен сүйлөшүп, турецкий бар, российский бар, шведский бар, американский, канадский технологияны алып келип завод куралы деп атабыз. Эгер биз жанагы алган эле азыр калган 6 миллион еврого биз бир линия коюп койсок, бул маселе чечилбейт. Дагы ушу акыбалда калабыз да. Ошон үчүн бул маселени негизи биринчи ошо 15-жылы түзүлгөн договор негизи туура эмес түзүлгөн. Эми азыр муну прокуратурага депутаттар тапшырды. Ошол ким ушундай договорду түздү, ким ушул договорду туура эмес аткарып атат, негизи жоопко тартыш керек деп мен дагы өзүм текшерүү аудитинин заключениесин бердим. Калктын саламаттыгын бузуп жаткан бул аймакты колдон келишинче тезирээк оңдоо зарыл. Анткени кыш мезгилиндеги кыштын пайда болуусуна таасирин тийгизет. Анын аркасында аба булганып, шаар тургундары кир аба менен дем алат. Эл өкүлдөрү маселе пайдалуу жагына чечилерине ишенишет. Ушул биздин ушул элдик топтун чыгарган чечимин мындайча айтканда аткарууга алынгандыгын биз көзөмөлдөөнүн үстүндө иш алып барып атабыз. Мен ойлойм, мунун дагы Кудай буйрса, муну аягына чыгарганга биз жалпы Жогорку Кеңештин депутаттары, деги эле өкмөт президентибиз тарабынан колдоого алынып иш алып барылат, аягына чыгат деген ишеничтебиз. Бул Кыргызстандагы эле эмес, бардык өлкөлөрдө көйгөй. Андагы мамлекеттер ресурска жараша кайра иштетүү ишканаларын курган. Мисалы, ар бир калдык ар кандай мөөнөттө чирийт. Таштандынын чирүү мөөнөттөрү: тамак аш калдыктары 2-4 жума, тамеки калдыгы 3-4 жылда чирийт, синтетика кийимдер 30-40 жылда чирисе, резина, желимдер 100 жылда чирийт, унаанын дөңгөлөгү 140 жыл, памперс 500 жылда чирисе, айнек 1000 жылда чирийт. Кыргызстанда дүйнөлүк стандартка жооп берген заводдун курулушу алдыңкы жылдарда башталат. Кала мэри белгилегендей, быйылкы жылы окуу борборлорун курууга басым жасалды. Эми кийинки кирише турган иш бул заводдор. Асылбек Байалиев, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.